Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттигинин биринчи күндөрүнөн тартып тышкы саясатта так кадамдарды жасады. Стратегиялык жактан достук мамиле маанилүү болгон жакынкы жана алыскы кошуналарга, анын ичинде Кытайга да барды. Башкача айтканда, кыска убакыт аралыгында тышкы дүйнө менен түзүлгөн кырдаалды калыбына келтирип, биринчи кезекте ал Астана жана Анкара менен болгон кур чабалга чекит коюп, башка тышкы саясий өнөктөштөргө Кыргызстан эч ким менен каршылашпасын жана олку солкулуктарга жол бербей, оор басырыктуу саясат жүргүзөөрүн көрсөттү. Сенатор Маккейн тарабынан негизделген Америкалык эл аралык республикалык институт өткөн жылдын соңунда өлкөбүздө өткөргөн кезектеги социологиялык изилдөөсүн жакында жарыялады. Бул көз карандысыз анализдин жыйынтыгы президенттин тышкы саясаттагы багытынын оң динамикасын жана анын жемиштүүлүгүн чагылдырат. Эл аралык республикалык институттун изилдөөсүнүн алкагында суралгандардын басымдуу көпчүлүгү, респонденттердин 97% Кыргызстан менен Россиянын мамилесин жакшы деп баалашары аныкталды. Казакстан менен мамилебиз жакшы деп баалагандар 87%ды түзгөн. Респонденттердин 69% бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Туркиянын мамилеси жакшы деп белгилешкен. 2018-жылы коңшубуз Өзбекстан менен мамилебиз жакшы деп баа бергендер 62%ды түздү. Изилдөөнүн респонденттеринин 59% Кыргызстан менен Евросоюздун мамилеси жакшы дешкен. Япония менен Тажикстан менен мамилебиз жакшы деп жооп берген респонденттердин саны бирдей. Сурамжылоого катышкандардын 41%. Респонденттердин 39% Кытай менен мамилебизди жакшы дешкен. Ал эми Америка менен Кыргызстандын мамилесин жакшы деп баалагандар 30%ды түзөт. Кытай менен мамиле жаңы деңгээлге чыкты. Россия менен мамиле тереңдеп жакшырууда. Жакынкы убакта Кыргызстанга Россия Федерациясынын жана Кытай Эл Республикасынын мамлекет башчылары келишет. Бүгүнкү күндө биз карап атабыз, президент, Кыргыз Республикасынын президенти тышкы саясаттын, геосаясаттын карап көрсөк, ал өзүнүн геосаясаттык баланска болду. Мына шериктеш мамлекеттер менен биз кайрадан жакшы мамиле болуп, тышкы саясат менен башка мына батыш мамлекеттер менен, Туркия менен, Кытай менен, башкалар менен биз жаңы эметкен. Өткөн жылы Кыргызстандын Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү Россия, Кытай, Туркия, Евросоюз, ошондой эле эл аралык жана регионалдык баарынан мурда Бириккен Улуттар уюму, Евразиялык экономикалык биримдиги, Жамааттык коопсуздук келишим уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги ушул уюмдар алкагында алакасынын жогорку динамикасы байкалды. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунда төрагалык кылат. Кыргызстандын ИАЭПтеги мүчөлүгүн сурамжылоого катышкандардын 73% позитивдүү баалашып, болгону 8% гана нааразылыгын билдиришкен. Изилдөө ички проблемаларды да камтыйт. Алсак мисалы, сурамжылоого катышкандардын 55% президент Сооронбай Жээнбековдун ишин оң баалашкан. 27% президентке ишеним көрсөтөт. Кыргызстандын президенти өзүнүн коомдуу саясий күчтөрдөн өзүнүн кармады. Биринчиден эл дагы түшүнүп атат, кандай максатка баратабыз депчи. Анан мен карайм, бул карап көрсөк, бул көп президенттер 5-6 жылдан кийин өзүнүн мөөнөтү бүткөндө ошондо рейтинг айтат да, мен мындай чоң болуп атам депчи. А бул 1 жылдан өткөлө бизге президент жакшы баа берип атат да. Мен ойлойм, бул жакшы багыт. Стратегиялык багыт туура кылды президент бүгүнкү күндө. Экинчиси, бул элге катуу ишеним болуп атат. Мен ойлойм, ошон үчүн президент өзүнчө бул даже биздин коомдуу эмес, бул тышкы болгон мамлекеттерден, тышкы жарандардын дагы баасы жакшы. Бул позитивдүү момент биз Кыргызстан үчүн. Белгилей кетсек, Америкалык эл аралык республикалык институт үчүн сурамжылоо дүйнөлүк белгилүү Галлап уюму тарабынан жүргүзүлгөн. Алар жыл сайын мындай сурамжылоолорду 20 жылдан бери дүйнөнүн 60 өлкөсүндө өткөрүп келет. Бул изилдөөлөр өлкө жетекчилерине маалымдалган чечимдерди кабыл алып жана өнүгүү стратегияларын иштеп чыгууга жардам берет. Мисалы, 3 жыл мурда сурамжылоого катышкан кыргызстандыктардын абсолюттук көпчүлүгү 97% коррупциянын эң чоң көйгөй катары көрсөтүшкөн. Башкача айтканда, дээрлик ар бир кыргызстандык коррупцияны көйгөй деп эсептесе, 2018 жылы кырдаал өзгөргөн. Бүгүнкү күндө суралгандардын 28% коррупцияны башкы көйгөй деп эсептешет. Президент келгенде ал чоң максат койгон. Биринчи максат көйгөй маселе Кыргызстанда бул коррупция менен күрөшүү. Анан коррупция менен күрөшкөндө биз бүгүн көрүп атабыз, 1 жылдын ичинде кандай жыйынтыкка көрүп атабыз. Бул системдик
бул аябай терең кирип кеткен коррупция менен күрөшүп атат. 27-28 жылдын ичинде Кыргыз тарапынан эметкенде. Анан ачык айтып коюш керек, негизги көйгөй Кыргызстанда бул коррупция. Коррупцияны жойбосо, ошондо эч кандай реформа, эч кандай экономика өнүкпөйт Кыргызстанда. Ошон үчүн менен бул президенттин жанынан бир жагынан саясий эрки бар. Биринчиден, экинчиси бул элге дагы аябай керек да. Основные плюсы, которые Президент Жээнбеков мындай рейтингге ээ болуусу бул анын ишмердүүлүгүнө киришери менен эле ал дароо коррупцияга каршы согуш жарыялады. Айтмакчы, коррупцияга карата мамиле да бул рейтингде көрсөтүлгөн. Кыргызстандыктардын жетиштүү чоң бөлүгүн бул көрүнүш тынчсыздандырат. Бул күрөш учурда системалык түрдө жүргүзүлүп жатат. кстати, была отражена и в этом рейтинге. Өлкөдөгү коррупция менен системалык күрөштү бийликтин бардык тепкичтеринде улантуу мамлекеттин чоң бир багыты экенин президент Сооронбай Жээнбеков региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясында дагы бир ирет баса белгиледи. Мамлекет башчысы шаарлардагы жана айылдардагы жашоочулар жакынкы арада региондорду өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттагы ийгиликтерди көрүшү керектигин айтты. Коомду коррупциядан тазалабай туруп, өлкөнү экономикалык саздан чыгара албайбыз. Коррупцияга каршы күрөш эл колдогондо гана ийгиликке жетет, деди президент. Жалпы коомдун колдоосун, бийликтин аракетин талап кылган коррупция менен күрөш токтобой, уланары буга чейин да айтылып келген. Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин, ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрүп албай турган. Биз ушундай шарт түзүшүбүз керек. Акыркы убакта Кыргызстанда коррупция менен активдүү күрөш жүрүүдө. Анын алкагында бир топ белгилүү саясатчы жана чиновниктер кармалды. Анын ичинде мурунку премьер-министрлер дагы бар. Эксперттердин айтымында коррупция менен күрөшүү оор, бирок айрымдары жоопкерчиликке тартылууда. Чуулгандуулардын арасында Бишкек ТЭЦ-nin реконструкциялоо жана бул долбоорлорду реализациялоонун жүрүшүндө насыялык каражаттарды максатсыз пайдалануу иши бар. 2018-жылы коррупция фактысы боюнча дээрлик 1000ге чукул кылмыш иши козголгон. Анын ичинде 19 кылмыш иши коомдо чоң резонанс жаратты. Бул 19 кылмыш иши боюнча кармалгандар мурда жогорку саясий кызматты ээлегендер же жогорку кызматта иштеп турган чакта кармалгандар. Чуулгандуу делген 19 кылмыш иштин 9-у сотко жөнөтүлдү. Ону боюнча тергөө иштери аяктоодо. 19 кылмыш иши боюнча эле келтирилген чыгым суммасы дээрлик 7 миллиард сом. Бул иштер алкагында 82 адамга айыптар тагылып, анын 44-ü камакта. В отличие от его предшественников, он дистанцируется от... Менимче президентке баа берүүдөгү негизги принциптердин бири коррупция менен күрөш болду. Анан дагы белгилей кетчү жагдай президент Жээнбеков мурункуларынан айырмаланып, ал кайсыл бир саясий партия, уюмдан өзүн оолак кармоодо. Мурунку президенттерди биз бийликтин башкы партиясынан деп билчүбүз. Президент Жээнбековдун ишмердүүлүгү кайсыл бир партияны колдоо эмес, жалпы эл үчүн иштөө болууда. Мамлекет башчысынын бул позициясы дагы кошумча упай кошууда десек болот. Не быть партийным 100% президента. Эксперттер белгилешкендей 2018-жыл Кыргызстан үчүн жакшы жылдардан болду. Союздаш өлкөлөр менен байланыш дагы бекемделди. Экономикалык көрсөткүчтөр жогорулады. Бюджетке салыктык төлөмдөрү жана чогултулган бажы өнүмдөрү кыйла өскөнү байкалат. Насыя жана гранттар максаттуу түрдө аймактарды өнүктүрүүгө, демек өлкөнү өнүктүрүүгө жумшалууда. Эл аралык уюмдар жана коңшу өлкөлөр менен көп долбоорлор бар. Президент кеңири ыйгар муктарга, демек кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ. Эң башкысы мамлекет башчысы экономикасы күчтүү демократиялык өлкөнү куруу ниетин көрсөттү.